суу талаштын айынан 1955 туулган жаранды 1995 жылы туулган жаран бычак менен жүрөк тушка сайып өлтүргөн. Деп баратканда тиги свет телефондун жарыгы менен моюнтуп барып үйгүзүп туруп анан жүрөккө 2 жолу бычак менен сайып ошондо Менин артымда турган аскер бөлүк жана дагы 19-чу түзөтүү колониясы болуп эсептелинет. Биздин бул жакка келгенибиздин бирден бир себеби 2022 жылдын 1-июль күнү суу талаштын айынан 1955 жылы туулган жаранды 1995 жылы туулган жаран бычак менен жүрөк тушка сайып өлтүргөн. Жана дагы бүгүнкү күндө бул иш боюнча акыйкатсыздык болуп жатат деп бизге маркумдун жакындары кайрылды. Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылынын тургуну Жумабаев Темирбекке үстүбүздөгү жылдын 1-июль күнү жүрөк тушуна бычак сайылып бейтапканага жеткирилген, бирок ал жандандыруу бөлүмүнөн каза болгон. Бул каргашалуу окуянын келип чыгышына Жумабаев Темирбектин Иса аттуу уулу, алардын кошунасы болуп жашаган Эрмек жана Элдияр аттуу балдар менен таладан суу талашып чырдашканы себеп болгон. Суудан чыккан бир чырдын себебинен кишинин өмүрү бир чымынчалык эмеге татыбайт экен да, булар арзыбайт экен. Маркумдун уулу Исанын айтымында, ал жайбаракат талада суу сыгарып жатып, 4 кулак суунун 3-сүн өзүнүн суу башчысынын уруксаты менен сурап буруп алат. Мындан улам жакын арада суу сыгарып жаткан Эрмек жана Элдияр келип суу талашууну баштайт. Турдали деген инимди машинага салып алып ошол сүйлөшчү жерге барып, машинадан чыксам эле экөө мага кол салып, башка чаап, колуна бир таш бир нерсе бар да, колунда башка чапканда башка кара кушка тийип анан кулак жактан шыпырып түшкөндө маяк жагынан кулагым сыртынан да ичинен да айрылып, канап, футболканын баары кан болуп, анан силер машинанын ичине, мен машина менен баргам да, чапканда машинанын ичине кирип кетип, мени канап, кулагым канап, анан мага аябай зулумдук көргөзүп, сөз менен сүйлөшөбүз деп барганда, алар мага кол салып, мени сабап, анан Алла карап турат, муну дагы чогуу иштегендерин дагы жана орусту дагы өлтүрөбүз деп, колунда күрөгү бар болчу, күрөгү менен башын экиге бөлөбүз, денесинен башын экиге бөлүп чаап салабыз деп жаман сөздөр менен айтып, мени машинадан бирөө экинчисине алып чык деп экөө аракет кылып, мен машинадан чыкпай, анан жана мурап орус бала келип калганда ответственный ага дагы айтып, момундай деп айтпадың беле, сен ала бер деп айтпадың беле, болбогон жерден эле булар акыйкатсыздык менен мени экөөлөп сабап, сүйлөшөлү деп келген жерден булар сабап атат. Сен айткан ошол сууну ала бер деп айткан сөзүңдү айтып койбойсуң буларга, мен жөн эле күнөөсүз жерден сабап атышат деп орус балага айтсам, алардан мени сабап атканын көрүп, алардан да коркуп, анан кичине башкачараак айтканмын дегенде эле мен машинадан айдап алып эле тиги Жаңы Жерди көздөй медпунктка, больницага барып, перевязкага ошол жака кетип калгам. Артыман кубалап Жаңы Жерге чейин барышып, анан Жаңы Жердин центринен калып калышкан. Андан соң Иса өз бир тууган бөлөлөрү менен аны токмоктогон тарапка сүйлөшүүгө барып, окуя андан бетер курчуйт. Жүгүрүп чыкканда, атам бул жерде турган, аларды көздөй жүгүрүп барып, алдыңа тендер урушпагыла, сөз менен эле сүйлөшкүлө деп баратканда, тиги свет телефондун жарыгы менен моюнтуп барып үйгүзүп туруп, анан жүрөккө 2 жолу бычак менен сайып, ошондо бирөө колтугун кесип, сол жагынан, бирөө жүрөгүнө так, жүрөккө экинчи удар менен так жүрөккө сайып, жүрөгүн өпкөнү тешип өтүп, анан жүрөктү тешип өтүптүр да. Күнөөсүз эле атам арачалап, мындай урушпагыла деп барган кишини колунда бир эч нерсеси жок. Же бир барган кишини эле сайып, ал жыгылып бараткан кишини кайра жанындагы бала көтөрөм десе, аны сайып, анан кубалап баратып, анан дагы мен бөлөмдү аркасынан барып, аны сайып, кыскасы 2 кишини бычак менен жарадар кылып, биринчиси атам бычак менен жарадар болуп, 1,5-2 күнгө жетпей каза болуп атат. Экөө больницага жатып араң чыгышты. Кырсык каш кабактын ортосунда таладагы Кудайдын суусун талашкандын аягы адам өлүмү менен аяктады. Мунусунан да тийиштүү органдар бул ишке салкын мамиле жасап жатат. Акыйкатсыздык болууда деп маркумдун уулу баса белгиледи. Анан бул жерде сот процесси жүрүп атат. Бул жерге сотко чейинки отурум болду.
соттор жактан адилеттүүлүк болбой жатат. Прокурору вообще мындайча айтканда кыргызчаны даана толугу менен мындай кенен сүйлөп да билбейт экен. Анан бүт эле сот сүйлөп атат дагы эле. Прокурордун бир мындай жөөлүү, мындай объективный факты менен мындай бир күнөөлүү тарапты мындай бир такып, мындай бир суроо бербей эле тыптыч мындай балыктай эле отурат да. Кыргыздын эли жарандары деле билет экен, бул убийство болгон жерге сөзсүз акча жумшалып эле, анан дайыма эле акыйкатсыздык менен болуп бүтөт экен да. Иса мырзанын айтымында Жумабаев Темирбектин өлүмүнө шектүү деп кармалган жарандын жакындары ага жинди деген кагаз алып берүү үчүн бир нече жолу аракет кылган. Себеби мындай жол менен аны кылмыш жоопкерчилигинен сактап калууну көздөшөт дейт. Жинди деген сыяктуу эле кылып эле бул жанагы жоопкерчиликтен качырып эле муну алып барып бир 2-3 жыл бир жерге алып барып дарылатып, анан кайра алып келип анан дагы соттойбуз деген сыяктуу бир мындай ушундай бир иштерге барганга аракет кылып атышканы билинип атат. Мыйзам бузгандар, киши өлтүргөндөр, буга эмелер жанагы чогуу ошол жерде болгондор да мыйзам жегинде жоопко тартылсын деп суранат элем. Урматтуу көрүүчү, биз сиздерге бул чыгарылышта тыйындын бир тарабын гана көрсөттүк. Ал эми Жумабаев Темирбек мырзанын өлүмүнө шектүү деп кармалган тараптын дагы пикирин алып беребиз.